Саламатсызбы. Жана Турак Жай фондунан каттап келдим. Мен эл катташмын. Атым Нурбек. Бул менин көлүгүм. Бул жерден Сапат Нурбек Төлөевич. QR kodду сканерлеп QR kodун текшерип коёлу. Переписчик, удостоверение номер, адвокаты жүрүңүз. Тизмедеги суроолорго жооп берсеңиз, система бир гана атты деле жазабыз. Бул в целях конфиденциальности деп коебуз. Үй чарбаңызда ким менен чогуу турасыз? Үй бүлөм менен чогуу турам. Аялым, 2 балам. Экинчи суроо. Сиздин туулган күнүңүз? 1968 жыл 6 декабрь. Сиздин үй бүлөлүк абалыңыз? Аялым, 3 балам бар. Улуусу үйлөнгөн, өзүнчө бөлүнүп чыгып кеткен. 2 балам 18ге толгон элек, ошон үчүн биз менен турат. Заманбап байланыш каражаттарын пайдалануу, мобилдик байланышты пайдалануу. Бардык түрлөрүн пайдаланат. Интернет үйүнөн пайдаланасызбы? Сөзсүз интернет аркылуу байланышабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 мартта өлкө боюнча башталган 2022 жылдагы Кыргыз Республикасынын Элин жана Турак Жай фондун жалпы республикалык каттоого катышты. Мамлекет башчысы суроолорго сурамжылоонун формасы боюнча жооп берди. Каттоочу атайын мобилдик тиркеменин жардамы менен президент Садыр Жапаров жана анын үй бүлөсү тууралуу бардык маалыматтарды жеринде жазып алды. Эске салсак, Кыргызстанда Элди жана Турак Жай фондун каттоо 25 мартта башталып, 2022 жылдын 3 апрелине чейин уланат. Республиканын алыскы аймактарында каттоо 2022 жылдын 23 апрелинен 2 майга чейин жүргүзүлөт. Эл каттоого 28 000 убактылуу каттоочу кызматкерлери, координаторлор, инструктор көзөмөлдөөчүлөр жана эл каттоочулар тартылды. Жалпы республикалык өнөктүк каттоочулар тарабынан жеке уюлдук телефон же планшет аркылуу мобилдик тиркемени колдонуу менен биринчи жолу электрондук форматта өткөрүлөт.